Как будто жакшы адам жакшы кылып жүрөт. Жок, кедейлер нааразы адамдар, Кудайга нааразы болуп атат. Бомждар ойлойсуздарбы алар жакшы адам деп? Бомждар ушунчалык нааразы болгон үчүн бир нерсе насип болбойт атат аларга. Түшүнүктүү болдубу? Нааразы болуп атат мындай. Ошого эгер акчаңыз жок болсо, ошол убакта да жакшы адам болгонго аракет кылыңыз. Акчаңыз болгондо дагы жакшы адам болгонго аракет кылыңыз. Бул отдельный тема. Акча болгон отдельный, жакшы адам болгон отдельный. Ошон үчүн буну бири-бириге салыштырбаңыз. Канчалык акчаңыз көбөйсө дагы ошончолук жакшы болуп, жакшылыкка отдельный тренировка алып кетебиз. Ошого акчам көбөйгөндө адам бузулуп кетет дебеш керек. Бирок мындай нерсе болушу мүмкүн. Акча көп болсо көтөрө албай калган адам болушу мүмкүн. Көтөрө албай калган деген эмне деген сөз? Ал акчаны башкара албай. Акча көп болгондо эмне кылайын эми деп туруп акчасын ар жака салып, же муну алышым керек, тигини алышым керек, же бул бизнес деген сөз ал. Айлыкка иштеген киши, өзүңүздөр караңыздар. Ким айлыкка иштесе байкап көрүңүздөр, ушундай бекен, ушундай эмес бекен. Жөн эле байкаңыздар. Айлыкка иштеген адам айлыгын алгандан кийин анын философиясы, анын стратегиясы, анын планы ошол айлыкты бир айга жеткириш керек. Же ашып кетсе, башка нерсе коротуп бериш керек. Түшүнүктүү болду? Дагы бир жолу айтам сиздерге. Айлык алдыңыз, эгер бир айга жеткирип ашып калса, анда сиз успешный болдуңуз. Ал лишний акчаны эмне кыласыз? О, керексиз нерсе, бирок өмүрүмдө алам деп аттым, ошону алып коеюн деп туруп, аны да коротуп саласыз. Мындайча айтканда, айлыкты ашып калса коротуш керек болуп калат. Аз болуп калса, жетпей калды деп экономить этиш керек, же бирөөдөн карыз алып шапка кийгизиш керек.